Саламатсызбы көрөрман, мен атым Альмир. 7 ноябрга карата күндүн башкы окуялары менен тааныштырам. Кыргызстанды мусулмандарынын дин башкармалыгынын аалымдар кеңеши 6 ноябрда билдирүү таратып, кыргызстандыктарды палестиналыктарга жихадка барбай, руханий жана материалдык жактан колдоо көрсөтүүгө чакырды. Билдирүүдө аалымдар кеңеши Израилдин Палестинанын карапайым калкына каршы жасап жаткан согуштук кыргынын адамзаттыкка каршы кылмыш деп айыптап жатканы айтылат. Ошондой эле билдирүүдө бул кайгы бир гана палестиналыктардын эмес, бүткүл дүйнөдөгү мусулмандардын кайгысы экени белгиленет. Болуп жаткан согуштун ырайымсыздыгын дүйнө элдери айыптап, тезирээк токтотууну талап кылышууда. Биз Кыргызстан өлкөсү географиялык жактан алыс жайгашканыбызга байланыштуу моралдык жана материалдык жардамыбызды берүүнү туура деп чечтик. Ошондуктан эл чогулган жерлерде, мечит, медреселерде жума намазга келген жааматтар менен, жада калса ар бир мусулмандын жеке ибадаттарында Палестина эли үчүн дуа кылууга чакырабыз. Эң негизгиси материалдык жардам көрсөтүү шариятыбыздын учурдагы абалга карата мойнубузга жүктөлгөн талабы болуп саналат, деп айтылат билдирүүдө. Муфтияттын аалымдар кеңеши Палестин-Израиль согушуна байланыштуу соц тармактардагы ар кандай чакырыктарды да иликтеп чыгышканын айтышты. Жыйынтыгында мусулман бир туугандарыбызга болгон жардамыбыз руханий жана материалдык болууга тийиш деген бүтүмгө келдик. Ошондуктан эмоционалдык сезимдерге алдырып, жеке же кандайдыр бир уюшкан топтор менен бирге жихад деген ниетте Палестинага баруу шариаттык эрежелерге сыйбайт деп эсептейбиз, деп белгилешти аалымдар кеңешинен. Бишкек шаарындагы жугуштуу ооруларга каршы республикалык клиникалык ооруканада кызамык менен ооругандарга кошумча бөлүм ачылды. Бул тууралуу Клопко 6 ноябрда оорукананын башчысы Гүлжигит Алиев билдирди. Учурда ооруканада 100дөн ашык бала бар. Алардын 78-нен кызамык илдети аныкталып, 17-синен аныктала элек. Калгандары кызамык оорусу менен байланышып калгандар. Бейтаптар бүгүн жаңы ачылган бөлүмгө да жаткырыла баштады, деп билдирди оорукананын башчысы. Буга чейин 1 ноябрда саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстанда балдар арасында кызамык оорусу күч алып, абал курч экенин кабарлаган. Бишкек шаарындагы 2 жеке менчик балабакчада, 1 жеке мектепте жана Каракол шаарындагы 1 мамлекеттик балабакчада кызамык оорусу катталып, аталган балабакчалар убактылуу жабылган. Ал эми мектеп онлайн окууга өткөн. Ошондой эле Жалал Абадта кызамык илдетине байланыштуу 2 мектеп аралыктан окутууга өткөн. Жыл башынан бери 3289 адам кызамыкка чалдыкса, алардын көбү 4 жашка чейинки балдар. Бишкекте кызамык оорусу жалпы 989, Ош шаарында 321, Ош облусунда 683, Чүйдө 515, Жалал Абадта 501, Ысык көлдө 68, Баткенде 94, Таласта 92, Нарында 26 адамда катталган. Балдар арасында өсүп жаткан кызамык жана кызылча менен күрөшүү демилгесинин алкагында быйыл илдетке каршы 75500 доза вакцина алып келинип, эмдөө иштери 18 сентябрдан тартып башталган. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды тарых жана ата-бабаларды эскерүү күндөрү менен куттуктады. Анын кайрылуусун президенттин администрациясынын басма сөз кызматы жарыялады. Биз 7-8 ноябрды тарых жана ата-бабаларды эскерүү күндөрү катары расмий белгилеп келебиз. Өтмүшү менен маани маңызы миңдеген жылдарга барып такалган бул эскерүү күндөрү кыргыз элинин ондогон кылымдарды карыткан тарыхындагы тагдыр чечер өтө орчундуу учурлардан, кыл чайнашкан далай кыйын кыйчалыш кырдаалдардан өтүп, бүгүнкү көз карандысыз мамлекет катары өз алдыбызча өнүгүү жолуна түшкөн мезгилине чейинки окуяларды камтыйт, деди Жапаров. Президент республиканын азыркы эгемендиги ата-бабалардын доогурлордон бери эңсеген тилеги болгонун жана далай кыргын талоон согуштарга карабай, кыргыз өз жүзүн, эне тилин, нарык населен жана даңазалуу тарыхын сактап келе жатканын эскерди. Бүгүнкү мамлекетибизди Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков, Ишеналы Арабаев, Касым Тыныстанов, Баялы Исакеев, Төрөкул Айтматов өңдүү интеллигенциябыздын өкүлдөрү түптөп кеткенин эч качан эсибизден чыгарбайбыз. Тилекке каршы кайран кишилер кандуу репрессиянын курмандыгы болушкан. Ошондон улам 7 ноябрь дал ушул саясий репрессиянын курмандыктарын эскерүү күнү катары белгиленип келет, деп билдирди Жапаров. Ошондой эле президент Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгын белгилөө жөнүндө жарлыкка кол койгонун белгиледи. Маараке мамлекеттик деңгээлде 2024 жылы белгиленет. Тарых жана ата-бабаларды эскерүү күндөрү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин демилгеси менен негизделип белгилене баштаган.
Ал өз чечимин Кыргызстан 1917 жылдагы февраль жана октябрь революциялары менен 1916 жылдагы кайгылуу окуяларга тарыхый калыс баа бериши керек деп түшүндүргөн. Алмазбек Атамбаевдин пикиринде 16 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшү жана анын арты менен болгон октябрь революциясы бул Кыргызстандын тарыхы үчүн кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүнө түрткү болгон эки маанилүү окуя. Күндүн маанилүү окуялары менен таанышып туруу үчүн коңгуроону басып, YouTube каналыбызга катталыңыз. Президент тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнүн улай эле жыл сайын 7 ноябрда белгиленүүчү маалымат жана басма сөз күнүнө карата билдирүү жасады. Өз сөзүндө Жапаров жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызматкерлеринин жигердүү жарандык позициясын жогору бааларын белгиледи. Заман жүгүнө жараша басылмалардын мүмкүнчүлүктөрү да кеңейүүдө. Интернет аркылуу окурмандардын да саны артууда. Мындай шартта жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызматкерлеринин коом турмушунда болуп жаткан окуяларды чагылдыруудагы жоопкерчилиги дагы күчөйт. Анткени менен көп кылымдык басма салты жана ата мекендик жалпыга маалымдоо каражаттарынын басып өткөн тарыхы жоголгон жок деп ишенем. 4-чү бийликтин күчү буга чейин да замандын кубаттуу кыймылдаткычы болуп келген. Мындан ары да болуп кала берет, деди Жапаров. Президент журналисттер күнүн жалпы майрам деп атаса болорун, себеби азыркы коомду маалыматсыз, маалымат каражаттарысыз болуп жаткан окуяларга кесипкөй көз карашсыз элестетүү кыйын деп белгиледи. Урматтуу курч калем ээлери, ар дайым калыстыктан тайбай, тараптардын кызыкчылыктарын тең салмактап, коомдо адилет пикирди жаратууңуздарга тилектешмин. Ар бир сөзүңүздөр окурмандардын, көрүүчүлөрдүн, угармандардын жүрөгүнөн түнөк тапсын, деп каалоо тилегин айтты президент. Бийлик өлкөдө сөз эркиндигине эч кандай басым кысым жоктугун, Кыргызстан мыйзам үстөмдүгүнүн принциптерин карманаарын, ал эми адам укуктары жана эркиндиктери өлкөдөгү эң жогорку баалуулуктардын бири экенин көп эле айтып келет. Бирок ал арада өлкөдө сөз эркиндигине басым күчөп, ЖМКнын ишмердүүлүгүнө каршы мыйзамдар катаалдашып жатат. Алсак, Клооптун сайты бүгүнкү күнгө чейин бөгөттөлүү. Шаардык прокуратуранын Клоопту жоюу боюнча доосу дагы деле актуалдуу болуп турат. Ал эми парламент болсо тез аранын ичинде Орусияныкына окшогон чет элдик тыңчы жөнүндө мыйзамды кабыл алууга шашылып жатат. Мурдараак Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму ЖМК коммерциялык эмес уюмдар жана жарандык секторго карата басымды, анын ичинде активисттердин кармалышын эскерип, бийлик сынчыл ой жүгүрткөндөрдүн үнүн басууга бет алды деп билдирген. Бүгүнкү күндө Кыргызстан басма сөз эркиндигинин дүйнөлүк индексинде 122-орунда турат. Быйыл өлкө 50 позицияга артка кеткен. Спортчу Айсулуу Тыныбекова тууну өзгөртүүгө каршы чыкты. Бул тууралуу Турмуш басылмасы жазды. Басылманын билдиришинче, Тыныбекова бул тууралуу Нарын облусуна барып, жаш спортчулар менен болгон жолугушуулардын биринде айткан. Жолугушууда жаш спортчулар Тыныбекованын тууну өзгөртүү демилгесине байланыштуу оюн сурашкан. Тыныбекова: мен Кыргыз Республикасы эгемендүүлүк алгандан бери бир эле тууну тааныйм. Ошол желегибиз желбиреш үчүн кандай аракеттерди кылып келе жатабыз. Мен ошол туунун алдында ийгиликтерге жетишип келдим, деп кыскача жооп берген балбан. Дагы башка жаңылыктарды кененирээк окуу үчүн Клооптун Telegram каналына катталганды унутпаңыз. Шилтеме видеонун баяндоосунда. Министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров чиновниктерге жылытуу сезону үзгүлтүккө учураса жоопкерчилик каралаарын эскертти. Бул тууралуу министрлер кабинетинин башчысы 6 ноябрда Бишкектеги жылуулук электр борборунун кышка даярдыгын текшергене барган учурда билдирди. Текшерүү учурунда Жапаров шаар тургундарынын үйүнө жылуулук берилгенден кийин тийиштүү түзүмдөр күчөтүлгөн тартипте иштеши керектигин айтты. Чукул кырдаалдар жаралбашы керек, дайыма бир кадам алдыда болуш керек. Синоптиктер ноябрдын аягына чейин аба ырайы жылуу болот деп атат. Андыктан дагы бир жолу баарын текшерип коюу зарыл. Станцияга 60 жылдан ашты. Ошондуктан ар бир жабдыкка мүмкүн болушунча авариялык даярдык көрүп коюу керек. Ар кандай кырдаалдарга даяр турушуңар зарыл, деди Жапаров. Ошондой эле ал энергетика министрлигине, өзгөчө кырдаалдар министрлигине жана кала мэриясына жылуулук берүү үчүн иштетилип жаткан жылуулук электр борборунда жана башка жерлерде кокус чукул кырдаалдар болуп кетсе, тез арада чара көрүүчү топту аныктап коюу тапшырмасын берди. Бишкектин жаңы мэри Айбек Жунушалиев жалданмачы уюмдарды каланын көчөлөрүндөгү тротуарларды оңдоо иштерин тез арада бүтүрүүнү тапшырды. Эгер оңдоо иштери өз убагында бүткөрүлбөсө, райондук администрациялардын башчылары ээлеген кызматынан бошотулуп,
жалданмачы уюмдарга айып салынат. Кала муниципалитетинин басма сөз кызматы билдиргендей, Жунушалиев Борбор каладагы тротуарларды оңдоо маселесин иликтей турган комиссия түзүүнү тапшырды. Анын ишинин жыйынтыгы боюнча мэрдин орун басары Максатбек Сазыкуловду, Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасынын директору Турузбек Түмөнбаевди, Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасынын башкы инженери Урматбек Шаршыналиевди тартиптик жоопкерчиликке тартуу боюнча сунуштар киргизилүүгө тийиш. Борбор каланын мэри тиешелүү кызматтардын жетекчилерине, акимдерге жана Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасынын жетекчилигине курулуш мөөнөтүнүн сакталышын көзөмөлгө алуу боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Ошондой эле ар бир көчөдө аткарылып жаткан иштердин сапаты үчүн ар бир жетекчинин жоопкерчилигин эскертти. Берилген тапшырмалардын арасында жалданмачылар жумуш жүрүп жаткан көчөлөргө атайын белгилерди орнотуу, тиешелүү муниципалдык кызматтар кызыл сызыктан өтүп кеткен чарбалык субъекттердин укук белгилечүү документтерин текшериши керектиги айтылган, деп айтылат мэрия тараткан маалыматта. Ошондой эле Жунушалиев тротуарларда учурда жасалып жаткан иштер аяктамайын, башка көчөлөрдө казуу иштерин жүргүзбөөнү тапшырды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы Бишкек Манас аэропорту жолунда унаа жарышын уюштурган 9 айдоочуну кармады. Маалыматка ылайык 5-ноябрга караган түнү белгисиз адамдар Бишкек Манас аэропорту багытындагы жолду жаап, унаа жарышын өткөрүүгө аракет кылышкан. Алар окуя болгон жерге барган күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерине каршылык көрсөтүп, кызматтык унааны таш менен урушкан. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматына ылайык, унаалар айып короого токтотулуп, ар бир айдоочу 15 000 сомдон айыпка жыгылды. Тийиштүү чараларды көрүү үчүн айдоочулар милиция бөлүмдөрүнө жеткирилүүдө. Териштирүү учурунда айдоочулар коомдук тартипти жана жол кыймылынын коопсуздугун бузгандыгы үчүн коомчулуктан кечирим сурашууда, деп айтылат башкармалыктын маалыматында. Ош мэриясы жана Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы көмүрдү арзан баада сатуучу 3 пункт ачты. Көмүрдүн 1 килограмм баасы 5 сомду түзөт. Көмүр сатуучу түйүндөр төмөнкү даректерде жайгашкан. Амир Тимур муниципалдык аймактык башкармалыгы, Айни номер 80 көчөсү. Туран муниципалдык аймактык башкармалыгынын мамлекеттик кызмат көрсөтүү бюросу, Дача Кичи району. Жапалак айылдык аймактык башкармалыгынын Тата районундагы Уларов номер 13 көчөсү. Жылытуу мезгилине карата 25 октябрдан тартып өлкө боюнча көмүрдүн баасына 90 календардык күндүк мөөнөткө убактылуу мамлекеттик жөнгө салуу киргизилген. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы 26 октябрда Ош, Бишкек жана өлкөнүн башка бардык облустарында көмүргө максималдуу бекитилген баа коюлганын билдирген. Аймактар боюнча көмүрдүн баасы өндүрүлүп чыккан жердин алыстыгына, казып алуу ыкмаларына, башкача айтканда сатылуучу жайларга чейин жеткирип берүүгө, ошондой эле сактоо жана сатуу шарттарына жараша белгиленген. Мисалга алсак, Бишкекте Кыргыз көмүр менен келишим түзгөн базаларда 1 тонна көмүрдүн баасы 4700 сомду түзөт. Жеке сатуучуларда көмүр 5500 сом турат. Ал эми тандалган көмүрдүн баасы тоннасына 6000 сомго чыгууда.